Пайgambar aleyhisselam aytат, adamdın denesinde bir üzüm et var deydi. Oşol et oңolsa deydi, adamdın denesinin bardыгы oңolot. Eger et buzulsa denesinin bari buzulat deydi. Anı Kırgız sonun düşündürgön, janagı bir qarın maydı, bir kumalak çiritet degen deyli sözde. Oşol kumalak düşüp kalsa bir qarın maydın bari çiriydi. Eğer kumalak yok bolsa sarı may taza turat degen deysiz. Ошол сыяктуу эле адамдын жүрөгү эгерде таза болуп турса, адамдын жашоосу таза болот, үй бүлөсү таза болот, ден соолук таза болот, арууланат, жакшы уктайт, кыйналбайт, оорубайт. Анан ошол тазалыкты өзүнүн кийинки муңга өткөрүп берет деген сөз да. Ошон үчүн ар бир адам ошол жүрөгүнүн таза болушуна сөзсүз түрдө кам көрүш керек. Маселе ушундан башталат. Ошон үчүн кээ бирлерибиз мисалы үчүн сырткы кебетте оңдойбуз, Куран окуганды үйрөнөбүз, намаз окуганды үйрөнөбүз, жашообузду мусулманчылык тартипке сала беребиз, бирок жүрөгүбүз ушу мурдагы бойдон кала берет да. Анткени адам жүрөктү көрбөйт да, Кудай эле көрүп турат. Сыртты кебетте көрөт. Сакалдарды тууралайбыз, кийимдерди тууралайбыз, үйүбүздү мусулманча кылабыз, сүйлөгөндө алхамдулилlah сүйлөйбүз. Бирок жүрөк жакшы эмес болуп кала берет.